Ырайымдуу жараткандын ысмы менен. Мен өзүмдүн диний, илимий жолумда көптөгөн китептерге илимий редактор болдум. Адатта ал китептердин авторунун акыйдасына, мазхабына жана илимдеги манхаж багытына маани берип, китептин урунтуу жерлерине көңүл коюп окуп чыкчумун. Көп учурда өзүмдү китептин катасын издеп жаткандай сезип, оңтойсуз абалда жаралчу. А бирок даңктуу аалымыбыз Абдишүкүр Ажыбыздын «Адам адеби» китеби мени өзүнө толук багындырып алды. Тагыраагы өзүн толук окуп чыгууга, жөн эле кургак окуу эмес, рахаттануу менен окууга китептин усулу, бай мазмуну жана тилинин таттуулугу мажбурлады. Кыргыз тилиндеги көлөмдүү делген адабияттарды дароо окуп койгон адатым бул жолу кайталанбады. Китепти Кыргызстанда Бишкектен баштап окуп, Кувейтте, Дубайда улантып, акыры Москвада окуп бүтүрүп, баш сөз жазууга калем кармап отурам. Китеп мен үчүн соопчулуктун семинары болду десем аша чапкандык болбос. Анткени китепти көздөн өткөрүп жатканда, китептин саптары менен кошо, менин жашоом да, тагдырым да, айланамдагы замандаштарым, кесиптештерим менен болгон пенделик мамилем да көз алдымдан чууруп өттү. Китепти барактап бүткөнгө чейин мен канчалаган адамдарды өз ичимден кечирип, канчалаган аткарган иштеримдин, мамилелеримдин каталыгын сезип өкүндүм. Ал үчүн өксүдүм. Тагыраагы өзүмдү өзүм ичимден жеп, кыжаалатчылыкка малындым. Китепти окуп бүткөнгө чейин алда канча жолу өзүмдү жектеп, алда канча жолу такыбалыктын таразасына ташымды сала албай экилендим. Чындыгында бул китеп мени аябай таасирлентти. Менин ой пикиримдин жаңылануусуна, жашаруусуна өбөлгө болду. Өзүң таткан даамды, көргөн жакшылыкты өзгөлөргө ыраа көрүүнүн сүннөттүгү жалпыга маалым. Андыктан окурман бир тууганым, бул китепти окуп чыгууну сага да сунуштайт элем. Китепти жөн гана барактап коюунун өзү жеткиликтүү болбойт. Өзүңдүн жашооңду, тарыхыңды китепке салып, салыштырып оку. Китепти бир күндө же бир жумада окуп бүткөрүүнүн да кереги жок. Эң негизгиси акыл калчап, өзүңдү маңдайыңа байлап оку. Ар күнү 2 сүйлөмдөн окусаң да ойлонуп оку. Береке табасың. Өзүмө каалаган жакшылыкты сага да ыраа көрдүм. Изги тилектерим менен бир тууганың Чубагажы Жалилов. Москва шаары 25 март 2017 жыл.